Кемилге менен жашап, изги максаттарды ишке ашыруда ийгилик чаралары талашсыз. Ошонун негизинде кайсы жамаатта кемилге менен ынтымак биримдикте болсо, жумуштун ажаты ачылып, элибиздин максатына жетүүгө чоң өбөлгө түзүлөт. Кийинки жылдары Ноокат шаары райондук баш үйдөгү кала болсо да, социалдык экономикалык тармактарда көп маселелер чечилип келүүдө. Ноокат шаарында 4 кварталдык аймак бар. Алар Кара Торпак, Барын, Таштак жана Бостон. Шаар аймагына караган кварталдарда социалдык маселелер чечилип жатканы элдин кубанычы. Бостон кварталында 4000 жакын калк жашайт. Жыл башында атайын курулган мектеп пайдаланууга берилип, тургундардын кубанычы артып турган учур. Мектеп учур талабына жооп берген үлгүдө курулуп бүткөндүгү менен дагы сыймыктанышат мугалимдер коллективи. Бүгүнкү күндөгү негизги мектептин абалы өтө жакшы. Биз бул шартка жетиштирген мэрияга аябай ыраазычылыгыбызды билдирип өтөбүз. Себеби бул жердеги балдар узактарга, алыстарга барып окуп келчү эле да буга чейинчи. Кыштарда кыйналып, сууктарда кар чекип кетип атты эле да. Ошондуктан биздин ар жакка кайрылганыбыз шаар мэри карап бизге шарт жаратып, ошондой сонун мектепти куруп берди. Биз буларга аябай ыраазычылыгыбызды билдирип өтөбүз. Азыркы күндө өтө шартыбыз жакшы. Мектептерде ошончо компьютерибиз бар, доскалар, парталар, жаңы мебелдер аябай эң акыркы моделдо, аябай сонун. Ысыктыгыбыз, жылуулугубуз жакшы болду, отоплениялар иштады, көп тоннада көмүрлөрдү таштап берип койду. Анан быйыл биз эч кыйланбадык, бар жок шартыбыз бар. Мектеп уставыбызда 9 жылдык болуп жазылган. Азырынча пока 4 жылга чейин окуп келип атат. Анан 4-класстар 5-класска өтүп атат, 5-тер 6-га өтөт, ошентип 9 жылдык болот. Пока азырынча 4 класс окуп туруп атат. Биздин бүгүнкү күндө спорт аянтчабыз азырынча бүтө элек. Келечекте мынерде спорт аянтчасыга место коюлуп кеткен. Сметеге жазып өткөнбүз. Бул жөнүндө мэрия чечип жатат. Эмики жылдан Кудай буйрса, мынелерде спорт площадкалар болот. Мынелерге лестница немелер болот, отура турган балдар отура турган скамейкалар болот. Пока азырынча шу бүтүп туруптур. Эми камчылыктары бар, аны кылышып атат мэрия жактан. Ушул аймакта фельдшерлик акушерлик пунктунун курулушу аяктап, ишке түшөр алдында турат. Мына бүгүн эртең бейтаптарды кабыл ала баштайт дейт мындагылар. Демек, айыл тургундардын муктаждыктарын чечилип жаткандыгы өзүнчө чоң жеңиш эмеспи? Ал эми Ноокат шаарынын көркүн арттырууда муниципалдык менчик департаментинин ушул жылы аткарылчу иштери арбын. Ар бир шаардын көркү негизи шаардын тазалыгы болуш керек. Шаар таза болсо шаардын көркү чыгат дегендей, мына Ноокат шаарынын мэриясында мына негизги көчөлөр быйыл мына Ленин көчөсү, Абдымаликов көчө, мына биз турган Эргешев көчөлөр быйылкы жылы 2021 жылга бюджеттик иш планга кирип, мына 450 000 сом ушу жолборлордун долбоор проект долбоорлорун даярдоо үчүн 450 000 сом кеңештен акча бөлүнүп, анын негизинде 378 000 оштон фирмалар утуп, бүгүнкү күндө топосъемкаларын кылып, проекттер ишти жүрүп жатат. Если ушу проект долбоорлор бүтсө, мына Ленин көчөсү полный реконструкциядан өтүп, мына көчөлөр тротуарлар, лотоктор, асфальттар, освещение, жарыктандыруу, бак-тарактар полный быйыл 2021 жылда буйруса ишке ашып планда турат. Негизинен ушу биз мына шаардын центри болгон ушу Таштак кварталды айтабыз. Таштак кварталында азыр 5000ден ашык калк жашайт. Ушу 5000ден ашык калкка анан мына шаардын центрине райондон 300 000ден ашык калк бүт тиричилик иш жүргүзүш үчүн ушул жерге келет. Ооруса, Байынсага келиш үчүн, базар учарга малын сат баары келиш үчүн ушу шаарга келген үчүн ушу шаарыбыздагы борбордук көчөлөрдү буйруса 21 жылы толук ремонт оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз. Биз ойлоп атабыз бир жайдын күндөрү июль, август айларына толук ишке киргизип, суук түшкөнгө чейин ушу жолду толук пайдаланууга берели деген мүмкүнчүлүктөр ойлорубуз бар. Кийинки мезгилдерде ишкерлерди колдоо жана коргоо боюнча президентибиз ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүдө. Ноокат шаарында жакында 100 орундуу тигүү цехи ачылып, азыр иш кызуу баратат. Мындагы чебер тигүүчүлөрдүн колунан атайын кийимдер даярдалды. Ноокатта атайын тигүү цехи ишке түшүп,
Mında 80'ge жақын тегеуші іштеп жатады. Ал эми келечекте 100ге чейин жумуш менен камсыз отурган орундар бар дейтин байлар. Биз айрым тегүүчүлөрдү кепке тартып көрсөк. Мурда кийин кайер иштеп келдиңизби? Мурда Бишкек шаарында иштеп келгенмин. 1,5 жыл Бишкек шаарында иштеп келгенмин. Азыр ушул жерде иштеп жатам. Нокатта ушундай ишкерлер үчүн, тегүүчүлөр үчүн ушул цехтин ачышы кандай бир элди кубандырып атат? Жакшы, аябай жакшы. Ушул ишкананын директоруна дагы ыраазычылык билдиребиз. Өзүмдүн атыман, ишкананын атынан ушул Нокат шаарынын элдерине ушунча жумуш ачып бергенине чоң рахмат. Бардыгы кубанычта. Ушул эми алыскы жерге баргандан көрө өзүбүздүн шаарда ачылган жакшы. Рахмат, сен желиyorsun. Демек бул күндөрү президенттин алда койгон багыттарын турмушка ашырда ишкер жигиттер дагы өздөрүнүн демилгелерин көрсөтүп жаткан учур. Демилге менен иш tutпаса турмуш оңолбойт. Баса тегүүчүлүктүн өзүндө атайын ашкына жумушчуларды арзан баада тамак аш менен тейлеп келет. Нокат шаарында биринчилерден болуп жумушчу 80 адамга ачылды. Тигүүчүлөрдүн убактысын үнөмдөө максатында биз ошол эменин цехтин тигүү цехтин ичинде биз ашкана уюштуранбыз. Бул биринчиден убактысын үнөмдөйт, экинчиден бул жерде сапаттуу, үчүнчүдөн бул жерде арзан. Миграция агымы аябай күч алды. Ошол миграция агымына каршы келип биз ушул ишкананы түптөгөндө ушул башында 600дөй кыз келин келип биз арасынан ошо шыктууларын тандап 80 адамга азыр иштеп атат. Миграция эмеде бир гана балдар жабыркап кеткен. Ошо балдарга жок дегенде апасы жанында болсо алардын турмуш шарты оңолот. Материалдык жактан эмес, балага моралдык жактан да колдоо керек. Ал үчүн ошол үй бүлөнүн бекемдиги, үй бүлөнүн ата-эненин бирге болуусу баланын келечеги үчүн аябай чоң эме. Биздин ошо жок дегенде апасы жанында болсо дагы келечек муунга миграция агымы азыркы күндө байкалбаса да 20 жылдан кийин балким балага таасир берет. Биз ошого жакшы таасир бергенге аракет кылуудабыз да. Бул бир гана жумушчу орду эмес, бул үй бүлөнүн бекемдиги, мамлекеттин келечегине аябай чоң таасир этет. Дегеле тегүүчүлүктүн келечек пландары, жумуш менен камсыздоо иштери кызыгарлык. Анткени шаардагы мындай ишкана элге керек экенин кала тургундары жакшы билишет. Биз Нокат шаарында ошо тигүү цех ачтык. Кудай буйруса ошо 100 орунга неме дейт кыламыз, эми 100 орунга ылайыкташтырылган. Эми азыр 80ден ашуу жаран иш менен камсыз атабыз. Азыр эми иш жакшы жаңы үйрөнүп атабыз, эми жаңы үйрөнүштөрдү Нокаттын ошо ишчилерин үйрөтүү азыр. Планыбыз эми жакшы чоңоюп, ушу Нокаттын жергелерин ушу иш менен камсыздоо кылуу максатыбыз. Биздин тигилген продукталар Бишкекке кетет, Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкектен аяктан өзүбүздүн клиенттерибиз бар, Казакстандан, Россиядан өздөрү клиенттерибиз келип, өздөрү ошодон заказ менен алып кетишет. Келечек планыбыз дагы да чоңойтобуз деген ниеттебиз эми. Дагы да ушундай Башка түрлөрүн чыгарыш бар. Бул жерде азыр футболка тигилип атат. Футболка тигип атабыз. Эми дагы бара-бара эми ошо кыздарды колдору көнүп кичине стаж алып неметсе, анан дагы талуштапка тиккенге, куртка тиккенге дагы аракет кылып атабыз. Ишти дагы алдыга кетиргенге аракет кылып атабыз. Президентибиз аябай ушу жеке ишкерлерди жакшы карап, жакшы жардам берип, жакшы карап атат. Президентибизге да чоң рахмат. Мындай ишкерлерге көтөрмөлөп, ушу неме кылганыбызга. Колдоо көрсөткөн, Колдоо көрсөткөн. Нокат шаарына ушу ишкер жигиттер ушу элге пайда болсун деп ушундай ишкана ачкан экен. Ушу иштеп атабыз. Балдарга өтө жакшы, ушу элге канчалаган адамдар иштүү болуп атат. Бардык нерселер жакшы, убагында ушу айлыгын убагында беришет. 20 күндөр расчет кылып турат айлыгын. Өтө жакшы, элибиз ушинтип бардыгы иштүү болуп калганда бардыгы сүйүнүп, кубанып отурабыз.
Ноокат шаарынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүндө атайын пландар бар. Учур келет, Ноокат шаары көрктүү болуп, үлгүлүү аймактардын катарына кошулат. 21-жылга бизде мына Кара Турпак участкада эски ФАП бар. 35 соток жери менен МЧС тарабынан сноско деген заключение чыккан. Ошол жерде азыр учурдун муктажы болуп аткан бала бакча кылсакпы деген пландарыбыз бар. Ал жерде арабтар менен, донорлор менен сүйлөшүп жатабыз. Кудай буйрса, быйыл 21-жылга ошол детсад кылабыз деген пландарыбыз бар. Ана мына районубуздун центри болгон Ленин көчөсүнө, ошондой эле Абдымаликов, Эргешев көчөлөрүнө учурда заманбап кылып декоративный дарактарды отургузуп, лоток, тротуар, бүт асфальттарды кылып, ошол жерлерде мындай райондун, шаардын борбору болгондугуна байланыштуу ошол жерде жакшы бир бизче айтканда көзгө көрүнө турган жер кылайлы деген максаттарыбыз бар. Быйылкы жылкы андан сырткары дагы шаардын айрым жерлеринде лоток кыла турган, көпүрө кыла турган жерлер бар. Жеке ишкерлерди колдогонубуз жакшы, президентибиздин бул саясаты эң туура болду деп эсептейм. Себеби өлкөнү же болбосо шаарды айылды өнүктүрүү үчүн биринчи ишкерлерди тартыш керек. Сагын Алимбаев көчөсүндө 50 орунду дагы швейный цех ачылган. Ал былтыры пандемия учурунда өзүңүздөр көп болгондой маска аябай көйгөй проблема болду. Областардын аралык областтарга өтүүгө жол болбой калды. Ошол учурда келип ошол ишкерлерибиз бизче айтканда ата мекендик Кыргызстандын жараны, Кыргызстандын жигиттери ошол жерде маска тигип иштешип атты. Бүгүнкү күндө дагы иштешип атат. Ноокат шаарында калктык суу менен камсыз кылуу 80%дан ашты. Ошондой болсо да айрым аткаруучу иштер, чечкиндүү маселелер турганы талашсыз көрүнүш. Мына канализация боюнча 2-3 жылдан бери каттуу иш алып барып жатабыз. Эми основной негизги ишти ошол таза суу ишканасы алып барыш керек экен. Себеби таза суу болсо сыркынды суулар чыгып кетиш керек. Шаардын негизги көйгөйү тазалык, ана канализация экен. Азыр канализация боюнча, таза суу боюнча ошол таза суу ишканасы иш алып барып жатат. Азыр Европа өнүктүрүү банкы менен келишимдер түзүлдү. Предварительный сүйлөшүлүп, орусча, англисче кылып переводдор менен келишти, келишимге кол коюлуп бүттү. Март айларына дагы бизди чакырганы жатат. Буюрса келишимдерге кол койсок, канализациянын биринчи этабы башталат. Биринчи этабы дегенде, биринчи биз ошол жерде сунуш бердик Европа өнүктүрүү банкына. Биринчи таза сууду тартып алайлы. Экинчи сыркынды суулар түшчү септикти жасап алайлы. Үчүнчү канализацияны коелу деп. Себеби биринчи таза сууду киргизип алып, анан сыркынды суулар барчу септикти даярдап албасак, курук эле турбаны канализацияны коюп алган менен агып бара турган жери жок болот экен. Алар макул болушту. Кудай буйрса, быйыл ушул июнь-июль айларынан таза сууну баштап алсак, канализациядан башталып калат деген. Ноокат шаарында өнөр жайышканлардын ишке түшүшү желиктүү тургундарды эле эмес, райондун аймагындагы көптөгөн калктын муктаждарын чечип берүүдө. Мындагы темир бетон буюмдарын чыгаруучу ишканада турмушка керектелүүчү түрдүү өлчөмдөгү шакек сыяктуу курулуш материалдары даярдалат. Ноокат шаарындагы темир бетон буюмдарын жасоочу ишканада бүгүн жаз мезгили келип калганда иш дагы абдан темп менен башталган учур. Анткени айыл чарбасына керектүү түрдүү шакекче бетон буюмдар ушул жерден жасалат. Ноокат районундагы көптөгөн айыл өкмөттөр өздөрүнүн заявкаларын, өтүнүчтөрүн билдирип, ушул ишкананы алып турат. Демек, шаар болуп уюштургандан бери Ноокатта өзгөчөлүк ушундай ишканалардын ачылып жаткандыгы элдин чоң пайдасына өзүнүн үлүшүн кошуп жатышат. Ушул көпүрөгө чыгарабыз, үй тиричилигине керектүү көйсалар, Ноокат району боюнча камсыз кылып турабыз, көк жар, ушу Ноокат району боюнча полный кранттарга иштетебиз. Мына иштеп аткан балдарга, жумушчулардын айлык акылары кандай өзүнчө? Иштегенге жараша ар бир үчтүгүнө төлөнүп берилет буларга. Ошо айлык убагында биздин тиричилигибиз ушул жерде болуп атат. Чоңуна чоңураак төлөйт, кичинесине кичинерээк акча төлөйт. Көлөмүнө жараша. Көлөмүнө жараша төлөп берет үчтүгүнө. Мындай караганда оңой көрүнгөнү менен бунун шарттарында дагы иш башташ кыйын.
бардык нерсе кымбаттап атат, көтөрүлүп атат, жылдагыдай эмес. Бардыгын биз кымбат алабыз. Былтыркы жылдагы сенада сатсак, бизге сал кыйынчылык болуп атат. Ошо бардыгы эле көтөрүлүп атат. Эми кандай болот? Дагы көрөбүз да. Калктуу курулуш буюмдары менен тейлөөдө Ноокат шаарында пластик буюмдарын жасоочу чакан ишканалар атайын буйрутмалар менен иш алып барышат. Андайлардын бири Абдинасыр Абдрахманов жетектеген жамаат. Ал дайыма кардарларга жылуу мамиле кылуу менен өздөрүнүн чыгарган продукцияларын элге тартуулап берет. Элге биз пластик эширом чыгарамыз, акып эширом. Бул 10 жылдан бери иштейбиз. Пластик эшик терезелерди чыгарып иштейбиз. 10 жыл болуп калды. Заказдарды өз убагында бүтүрүп, жеткирип, орнотуп берүү акысыз. 3-4 адамды иш менен камсыз кылып жатабыз. Келечектеги пландарыбыз ишканабызды чоңойтуп, иш орундарынын көбөйтүү жана жаңы заманбап жабдыктарды алып келүү. Кудайга шүгүр, азыр заказдар жакшы болуп жатат. Заевке Кудайга шүгүр халда жакшы. Алдыңгыдай эмес. Заевчелер халда жүрүп калды. Элдин жашоо шартын жакшыртууда шаар мэриясы көп иштерди ушул жыл аткарат. Ал эми шаардын келечеги Ош-Испана жолунун шаар сыртынан өтүүгө кандай пландар бар деген суроолор туулат. Демек, бул багытта дагы атайын иштер жүрүп жатканы маалым. Мына кругой. Ооба. Мынабы азыркы жол. Кругойдон кетип атат. Мынабы баягы Оштон келатканда Зулпуй айыл өкмөтү. Мына кольцойлор жолдар. Ошонан кирип, күнгөдө кызыл тоолордун астынан чыгып туруп, Баткенге кетет. Жаңы Ноокаттан чыгат. Мына жол мына кетип туруп, аркага кайтыңыз келсе, мына менен кайтасыз да, жолдун асты менен кайра бияка түшүп кетесиз. Мына кругой. Бул жер дагы мен генпланга сунуштап атам. Апсатаражы деген столойду билесиздер? Ошол жерден баштап, кайта баштап бияка. Себеби эртеге майрам-сайрам болсо, мына жерден жолду жаап туруп, мына жерден жаабыз дагы, мына майрамды өткөрө беребиз, мына жол менен машиналар катталып бир күнгө. Мына парат-сарат өтө турган келечекте. Ошондой кылтабыз. Бул болсо Топан жакка кетчү жол. Ошондой кылып азыр мына кошуна айыл өкмөттөрдөн кошулуп 50 000 адамга ылайык генплан болуп атат. Алда койгон максаттардын ишке ашыш үчүн Демилге менен жумуштар аткарылууда. Райондун борбору Ноокат шаарынын келечеги өзгөчө. Анткени президентибиздин аймактарды өнүктүрүүгө койгон талаптарын аткаруу баарыбыздын милдетибиз. Ишти илгерилетели.